Assalamu алейкум туугандар, ишкерлик боюнча бир ойду айтып берейин. Көп ойлойт экен, ишкерлик кылыш үчүн определенный билимге ээ болуш керек депчи. Досум көрбөйт болуш керек экен, көрсө деле капа болбостур айтайын. Менин бир досум бар, таанышым бар. Окуш бизнесмен, предприниматель. Бирок билим жагы альхамдулилля деп коебуз го дейм. Астагфирулла дебейчи. Анткени Южный Америка менен Северный Американын деле айырмасын билбейт. Иши да жок да, и не интересно. Биринчи дүйнөлүк, экинчи дүйнөлүк согуш. Анан кайсы мамлекетке атомный бомба таштаганын деле билбейт. Урган да жок да. Анан бизнес кылып атканда договорун деле карабайт деп ишенесиңерби? Бирок бир сомду 2 кылганды, 100 миңди 500 кылганды аябай жакшы билет да. Адамдар менен сүйлөшүп, ишеничине кирип, жана ошол ишеничин актаганды аябай жакшы билет. Ошондуктан эгер силер оюңарда ойлоп атсаңар, бир укмуш, бир знание там. Анан дагы бир чоң миф бар, коучтарга баргандан кийин ишим укмуш болуп кетиши мүмкүн деген калп туугандар. Коучтарга баргандардан ошол эле барбай койгонго караганда дагы бир жолу айтайын, барган жакшы. Бирок ошол билимден кийин ошо коучтарга, там бизнес тренерлерге баргандан кийин укмуш болуп кетет деген ал дагы миф. Анткени ошол эле дүйнөдө эң чоң предпринимательдер, крутой предпринимательдер бирөөсү дагы бир бизнес тренингке барган эмес да. Ошол эле Марк Цукерберг деле миллиардер, Илон Маск деле, мен Билл Гейтс деле там бир коучка 50 миң берип, 100 миң берип точно явына барган эмес да. Ошол эле биздеги Кыргызстандагы предпринимательдер менен кимиси менен сүйлөшсөң деле чоң бирөөсү дагы бизнес тренингке барган эмес, көбүнчөсү. Анан эми азыр мени үгүттөп атат деп ойлогула бизнес тренинг, семинарга. Нет, ага барыш керек. Ага так эле ага барбасаңар акчаңар бөлөк жакка, жаман жакка кетет да. Барып ашыкча, то есть знаний много не бывает да. Знания всегда керек. Анан ошол эле учурда жана билими жок бир таанышымды айтты, мындай дегенде, это тоже не говорит, анан силер чыга калчылар, ызычы болупчу. Окуй эле калды. Жок, билим ар бир адамга керек. Өнүгүп өскөнгө керек. Мамлекеттин туруктуулугуна керек. Мамлекетте канча көп адам билимдүү болсо, ошончо мамлекет өнүккөн болот. Ошончо бийлик менен тең даражада сүйлөшкөн болот да. Кул болуп калбайчы. Мындан 100 жыл мурун Кыргызстанда 4-6% билимдүү болчу да. Ошондуктан азыр канча деңгээлде экенибиз, Кудайга шүкүр, ошондуктан азыр дагы аз деп билим алган. Анан просто мен айтканымдын себеби өзүңөрдүн башыңардан определенный барьерди алып, ишкерликти кылыш үчүн сөзсүз эле тигини билиш керек экен, муну билиш керек, аркыны билиш керек эмес. Ишкерлик кылыш үчүн бир эле нерсени билсең, бир эле узкий направленияны билсең ошол жетет. Сөзсүз эле баарын билиш керек эмес. Бир сомду 2 кылганды билип, 10ду 100 кылганды, 100дү миллион кылганды билсең эле ошол жетет. Анан кайсы кесиптен ошону кыла алсаң, ошону билсең эле болду да. Ошону эле айтып коеюн дегем. Баарыңарга ийгилик, анан билим ала бергиле.